аялдардын зор зомбулугу жөнөтүп атпайбызбы? Ушунун баары аялдардын үнсүздүгүнөн, чыдамкайлыгынын натыйжасында болуп атат деп ойлойм да. Айымдарга кандай кеңешиңизди бересиз? Юрист катары кандай кадамдарды кылышы керек айымдар ушундай иштер болбош үчүн, алдын алуу үчүн? Негизи мен көп интервьюда дагы айтып жүргөм да, кээ кезде аялдар өздөрү күнөөлүү деп айтып жүрөм да. Дагы айта кетебиз. Бул жерде эмнеге деп айтам, анткени ушулардын аягы өлүмгө алып барбаш үчүн кээ бир арыз жазып коюп атышпайбы? Аялдар арыз жазат, тосмо арыз менен кайра кайтарып алат, ал иш жабылат, эртеси күнү бир сутка отуруп туруп чыгат, кайра келип муштайт. Колун сындырат, бутун сындырат, көөгө ала калат, кабыргасын сындырат, кийин кайра эле кечирип туруп эле балдарым үчүн жашайм деп эле кайра келет. Анан кийин кайра сабайт, реанимацияга жатып чыгат. Эл эмне дейт деп кайра келет, туугандарым минтип атат, кетип калсам деп. Кайра келет, анан аягы жанагындай өлүм менен кайталып атат деп. Мен айтат элем негизи, бир эркек, эгер эркек бир кол көтөргөн болсо, дагы көтөрө берет. Ошондуктан арыз жазыш керек, каматыш керек. Пусть камалып, ошол жактан эсине келсин. Анан пусть жана чапкан немелерине пусть наказание получит дегендей. Анан кийин чыгып туруп, уже көбүрөөк отуруп чыккандан кийин анан түрмө кандай экенин, семья кандай экенин, чапкан кандай экенин, чапкандын натыйжасы кийин кандай болот экен, анан кийин уже ал дагы айранды үйлөп ичип калат десек болот да.